Ассаламу алейкум, ардактуу Ошкор YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 7 февраль 2022 жыл. Биз Ноокат чергесиндебиз. Караташ айыл өкмөтүндө. Караташ айыл өкмөтүнөн жакшы ат сатууга чыкты. Ушул ат тууралуу сиздерге маалымат алып бөлүшүп өтөбүз. Күлүк атты байкаңыздар. Жакса алып калыңыздар туугандар. Мынакей. Чуркаган көрүңүздөрчү, учат кожаны бар. А дегенде эле мындай чуркаганынан көрсөтүп баштайбыз. Кыскача маалымат беребиз туугандар. Ат ишеничтүү экен. Узак чабып көрсөтүп атат туугандар. Эми толук маалымат алабыз, жашын сурайбыз, кандай өнөрү бар, сиздерге болушунча жеткирип өтүшкө аракет кылабыз туугандар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ошкорго каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Жуун жолпусунан келген жылкы экен. Эми туугандар мындай дене мүчөлөрүнү жакындан алып көрсөтөмүн. Көкүрөктөрү да мындай кең, жуун жолпу жылкы экен. Порода кандай сыймык? Таза карабайыр. Карабайырбы? Карабайыр экен. Жашычы? Жашы 6 жаш. 6 жаш. Ошондо жазга 6 жашпы же жазга 7 жаш болуп калабы? Жазга 7 жаш экен туугандар, көрүңүздөр. Кече Жаргоргондо улакта жүрдү, а? Чоң жыйында. Улага гарантия. Улана жооп. Кызыккандар болсо улакка салып көрүп алам, палан жерге апар десе, апарып любой топко салып алса болот экен да. Местный эле, Ноокаттын эле жылкысы өзү. Көрүңүздөр, повороттор да жакшы экен, токтошторунда эч кандай аттын айыбы жок туугандар. Бою канча чыгат экен, метрлейбизби? Бою ака 1.55тен жогору болсо. 1.55-60 ортосу экен да. 1.55-1.60 ортосу экен. Метрлеп дагы көрсөтүп коебуз туугандар. Ордунда тура албайт го бул. Метрлеп эле көрсөтүп коелу туугандар. Так. Мынакей метрлеп көрсөтөбүз. 1.60тан жогору болуп калыптыр. Ошондо метрге келип атат да. Уруwenге алганда Уруwenге 1.60 экен ака. Мен метрлеп өлчөп көргөн. Көрбөдүң беле? Мына Уруwenге 1.60тан жогору көрсөттү. 1.60 ат дедим эле. Ошонтип ойлодуң. Метрге салганда чыкты мынакей. Зардасы күчтүү экен аттын эме. Кече мен өзүм дагы көргөнмүн. Топко кирип чыккандарын туугандар. Улакка ат издегендер алып калыңыздар, ашыгыңыздар туугандар. Эми баасын сурайлы. Баасын канча дейт экен палбан? Эми сыймык. Тарс эле баасына токтололчу. Кыскача эле. Баасы канча аттын? 3,5 ака, кем бар сурайбыз. $3,500. Мына бу долларга айтты аттын баасыны. Туяктары таза, а? Келип салып көрсүн каласы. Кааласа салып көрсүн. Бул ордунда тура эле ат. Кана улакта үч көрсөтөт окшойт бул атың. Ынтылат го. Бүгүн улакка түшпөдүбү бул? Токточу, мындай соруларын тарттырабы же бул алдыга эле таштап бурулуп турабы? Колго жооштугу кандай экен, такага турушу? Такага турушу ham, бөлөгү ham жооп берет. Ден соолугуна дагы жооп. Ден соолугу ham жооп. Такага турушу, жеп ичиши, ден соолугу эми билинип турат, мындай аттын өзүнөн элечи ден соолугу таза экенинчи. Неге? Жоош экен а колго? Кайсы номерге кайрылат? Телефон номериң байланышын атка кызыккандар болсо 76 менен 0776 менен 12-12-98 номерине кайрыла бересиздер туугандар. Мына ат жаккан болсо колдон чыгарбай алып калыңыздар. Лайк басып коюңуздар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун.